Акылбек Азаматов турак жай алуу үчүн эки жеке компанияга акча төлөп кезекке турган. Андан бери 2 жылга чукулдаса да үйү бүтө элек. Ошол себептүү жакындарынын сунушу менен Ош шаарындагы муниципалдык ипотекалык компаниянын үлүштүк долбоорунун негизинде курулуп жаткан көп кабаттуу үйдөн батирлүү болууга кезекке турду. Өзүм жакында эле Москвадан келдим. Москвада жүргөндө эле уккам да. Жаңылыктардан, интернет эмелерден көрүп эле көбү макташкандан, анан тууган уруум да мактагандан келип эле өзүм үй алайын деп чечтим. Башка компанияларга караганда баасы арзан экен. Анан жөн эле пусоо кылып бүтүрүп бербейт экен. Полный баягы эмеси менен ремонт менен аягына чейин жеткирет экен. Бүгүн эртең деген аталыштагы отчеттик конференция ачык кетти. Отчеттик конференцияны ачык деп жарыялоого уруксат этилди. Ош шаардык мэриясынын муниципалдык ипотекалык ишканасына быйыл 6 жыл болууда. Ошого карата мекеме муниципалдык турак жай кече бүгүн эртең аталышындагы отчеттук конференция өткөрдү. Конференциянын жүрүшүндө Ош шаардык мэриясынын муниципалдык ипотекалык ишканасынын кыскача видео роликтери көрсөтүлүп, катышуучулар тарабынан суроолор берилип, ой пикирлерин кошумчалашты. Ошондой эле 6 жыл аралыгында 576 үй бүлө турак жайлуу болгондугу кабарланды. Анын ичинде 251 турак жай ипотекалык шартта, 1184 үй үлүштүк курулуш долбоору боюнча берилген. Мен айтат элем ошол жободон мындай чыкпай иштегендигибиз үчүн бизге мондай бир өзгөчө сын пикир деле болгон жок. Айрым бир түшүнбөгөн суроолор боюнча ошол комиссияны аябай ачык өткөргөнбүз. Керек болсо онлайн трансляция аркылуу жүздөгөн адамдар топурап кирип кандай чечим кабыл алып атабыз, эмнеге таянып атабыз. Ошол биринчи 3 ай аябай кыйын болгон. Кийин ошол жободон чыкпагандыгыбыз коомчулукка белгилүү болгондон кийин, демек ал мезгилде эмне кезектүүлүгү так болуш керек, шаардын тургуну болуш керек, мамлекеттик мекемеде иштеш керек болчу. Анан эң негизги төлөм жөндөмү. Кезеги жеткен менен эгерде мамлекеттик ишканада иштебесе, критерийге туура келбейт. Анан төлөм жөндөмү болбосо, анан айтат да ошо биз ушунча жыл жашап, жакыр үй бүлөлөр ала албай кала беребиз деп. Бул саясат ипотека. Ал бекер эч нерсе жок. Канткенде дагы ошол бүгүнкү жанагы каражат таңкыстыгын мамлекет же болбосо ошол Ош шаардык мэриясы кармап туруу, ошол бир аз жумшалган акчаны бекер берсең ал жок боло турган нерсе. Ошол өзүнүн эсебинде кармап туруу, анан кийин да азыраак проценти бар болчу, инфляцияны эске алуу менен. Ошол принциптерге таянып биз 1400 арызды карап, ошол 90 батирлүү үйдү бөлүштүрүп бергенбиз. Отчеттук конференциядан соң жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен жаңы курулуп жаткан көп кабаттуу үйдүн капсуласын салууга барышты. Бүгүнкү күндө муниципалдык ипотекалык ишканасы 2 программанын негизинде иш алып барууда. Биринчиси Ош шаардык мэриясынын муниципалдык ипотекалык программасы аркылуу Ош шаарынын тургундары гана ипотекалык шартта турак жай алышат. Экинчиси үлүштүк курулуш программасы. Анын негизги максаты Ош шаарындагы турак жайдын баасын арзандатууга багытталган. 3 корпустан турган 408 батирлүү 15 кабаттуу үйлөр түшөт бул жерге. Значит, негизги көрсөткүчү катары биринчи кабаттар коммерциялык этаждар, анан эми башка проекттин айырмачылыгы мына каталондо көрөсүздөр, 2 деңгээлдеги автопаркинг каралып ишке ашылат. Бул эми шаардын ортосундагы архитектурасы өзгөчөрөөк болгон бир проект болушу мүмкүн болуп атат. Бүгүнкү күндө сатуу иштери уюштурулган. Жалпы 408 батирдин өткөн жуманын дүйшөмбү күнүнө карата 191 батир уже сатылган. Баардык иш кагаздары такталды, архитектуранын уруксат кагаздары алынып, атайын курулуш көзөмөлдөө башкарма тарабынан каттоого алынып, мыйзам чегинде бүгүн курулуш баштоо алдында, капсула салуу аземинин алдында турабыз. Иш-чарага Ош шаарынын мэринин орун басарлары, жергиликтүү кеңештин депутаттары, муниципалдык ишканаларынын өкүлдөрү, муниципалдык аймактык башкармалыктын жетекчилери, окуу жай башчылары, массалык маалымат каражаттарынын жетекчилери жана жарандык коомдун өкүлдөрү катышышты. Алтынай Гапарова, Абдумухамед Базаров, Ош Бирим жаңылыктары.